Коомчулукта Кытайдан алган карызды кантип кайтарып беребиз деген суроого аргасынан турат. Айрымдары көптү күрүп көл болуп эл өз эле төлөйт дешсе, башкалары мамлекеттин карызын мамлекет өзү кутулуш керек деп айтып келишет. Бүгүн биз шаар тургундарынан канчалык деңгээлде мамлекетибизге жардам бере аларын сурадык. Мамлекетибиз Кытай мамлекетине карыз, аны баарыбыз билебиз. Ошо карызды төлөө убактысы келип калды. Мамлекетке жардам кылууга даярсызбы? Конечно, мамлекетибиз кыйналып аткан эл берген жардамды беребиз да. Эл кандай десе ошондон чыкпайбыз. Эми кандай жардам керек болсо ошондой жардам кыла алабыз да, колдон келген жардамды. Жардам кылбайбыз деп тетир карап кетиш кыйын го, мамлекетибиз үчүн туура. Мамлекет эл да, мамлекет элде биз элбиз да. Абалыбыз да. Сиз айтып койсоңуз. Мен деле ошо айка кошулам. Ошо жооп берет. Ушундай. Колдон келсе анткени биздин келечегибиз да мамлекет, биздин балдарыбыз бар. Мындай бар. Ушунун келечеги өзүнүн жерин сакташ керек. Колдон келсе аракет кылабыз да. Жеп ичкендер ичип алып кете берсе, аны биз төлөп айла жок төлөйбүз да, эмне кылабыз? Мамлекетибиз үчүн Келечеги балдарыбыз үчүн кыймылдаш керек. Ошондой. Эл и так сейчас кыйналып жашап атат, напримерчи. Депутаттар могут сами выделить вот те же машины, продать те же свои эти. И депутаты сами могут это выплатить элементарно со своей зарплаты. Сиздин оюңузча элден сурабашы керек, э? Нет, элдер сурайт, но элдер деген колунан ким канча жардам кыла алса, ошончо кылат да. А не так, чтобы конкретно мынча деген болбойт да, эмнени төлөй аласыңар деген суроо болбойт да, напримерчи. Не каждый же может так помочь. Эл деген элге жардам берсе болот да. Но не государство. Государство деген ойлонуштурса алар өзлөрү табат да, акчаны кандай кылып кутулуш керек, жеп жутпайчы, например. Алган кишилер бар, канча деген бизнесмендер бар. Ошолор топтолуп көтөрүлүш керек деген ой азыр коомчулукта көбүнчө ошол ойдо да. Анан жөнөкөй жарандар жардам бергенге азыр даяр эмес негизи. Сиздин оюңуз ошо коомчулукка кошуласызбы? Өзүңүздүн жеке оюңузду айтсаңыз. Мен жеке оюм, мен жардам бергенге даяр болчумун, патриот катары. Бирок мен коомчулуктун ою менен азыр көбүнчө кошулам. Анткени азыр биздин өлкө андай абалда эмес, что элдер жеке чөнтөгүнөн чоң карышты кутулгангачы. Бизде ансыз деле качып жүргөндөр бар. Жанагындай жакшы бизнесмендер бар, тазасы да бар, бюджеттен урдагандар бар, ошонун баары чогултуп кутулса, менин оюмча жетет. 120 депутатыбыз бар, силер билесиңер, жөнөкөй киши азыр депутат болбойт. Депутатка аттаныш үчүн жана аттуу башты депутаттар айтып жүрбөйбү, ансыз деле 500 000 доллардан, миллион доллардан өйдө кетет деп. Значит, шайлоого чачканга акчасы бар. Анан карышты кутулганга деле акчасы табылар да, ошончолук патриоттук сезимдер күчтүү болсо деп ойлойм. Өтө даярмын, элге кошуламын. Канча алтын десе алтыныбызды жыйнап берем, акча десе акча берем. Даярмын. Мамлекетке жардам берүүгө даяр эмесмин, себеби менин жумушум жок да туруктуу. Ошо азыр жумуш издеп жүргөм, чынын айтсам. Пусть это определит государство, сколько мы должны. Ну, я вот думаю, мы должны сами помочь государству, чтобы выплатить долги, да? Конечно, мамлекетке даярбыз жардам бериш үчүн, эмне кыл десе да кылабыз. Анткени бул биздин балдарыбыздын келечеги. Балдарыбыз ушу жакта чоңойот, өсөт. Биз каяка бармак элек. Биз кыргызбыз да. Мисалы кандай жардам бере алат элеңиз? Кандай десе ошондой берет элем. Колуман келгенде эч аянбайт элем. Балдарыбыз, неберелерибиз үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн. Эмне кыл десе да кылып берүүгө даярбыз. Не, ну, конечно, если это уже будет крайний случай, как говорится, конечно, уже, хотя мы пенсионеры, ну, сколько сможем, поможем, что теперь делать. Жить-то хочется дальше. А конкретную сумму можете назвать? Ой, я не знаю. У меня пенсия 6 000. Ну вот сколько я смогу, я не знаю сколько. Ну, 200, может, сомов. А больше-то не смогу, потому что дальше жить надо целый месяц на эти деньги. Кытайдын карызы боюнча төлөш керек, уже 2021 төлөй турган оганан. Эгер мамлекеттин эмеси жетпесе, жардам бергенге даярбыз. Төлөйбүз, конечно. Мисалы эмне жардам кыла алат элеңиз? Мисалы 100 сомдон чогултуп берсек деле биздин эме ошол да салым. Ар бир жаран колуна келген сумманы чогултуп берсе.
Менин жеке оюм да. Эгер менден ошентип эметсе жардам берүүгө даярмын да, колуман келишинче. Билбейт экем. Мен тилекке каршы мен жардам кыла албайм, анткени андай жардамга укугум жок да. Мен бул кыргызстандын жараны эмес, мен ошого. Өзүнүн азыр адамдын доходдору бар да, ошодон ашкандарын ашып Кыргызстанга чогултабыз деди, чогултмакмын. Акча чогултуп бермекпиз эгер карыздарын төлөп бермек, жардам бермекпиз эгер мамлекеттин колунан келбесе. Бирок мамлекет кылыш керек бул нерсени. Колдон келсе жардам бергенге даярмын, бирок кандай жагынан мен билбейм. Бирок мен каалайм ошо жардам берип, карыздан кутулуп, биз Кыргыз өлкөсү гүлдөп, карызы жок жакшынакай эл журт баарыбыз жашагыбыз келет. Жардам бергим келет, бирок колдон келгенин мен чоң нерсени обещать эте албайм. Думаю, нет. Почему? Не знаю, как бы кто будет платить этот? Кто брал, в государство же брало полчаса, на что ушло, я не знаю. Смотря в каком размере. В любом, например, 50 или 100, 500. В пределах 1000 сомов, конечно. Кандайдыр бир фонддор ачылып, ошо жардам керек болсо, акча жаттан жардам бергенге даярбыз. Кандайдыр бир иш-чаралар болсо ошого. Ар биринен бөлүп бергенде Канчадан тийсе ошончодан эле бергенге аракет кылмакпыз. Канча мүмкүнчүлүк ошол маалда мүмкүнчүлүк болсо ошондой.